2018-жылдын аякташына саналуу гана күндөр калды. Ошону менен бирге 1 жыл бою коомго өзгөчө салман кошкон инсандар, уюмдар, коомдук бирикмелер, жалпылап айтканда 1 жыл бою өзгөчө эмгек көрсөткөндөргө сыйлык тапшырылып келет. Алардын ичинде Кыргыз тилектештиги коомдук фонду жылдын мыктыларын аныктап сыйлоо аземин өткөздү. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу айымдар жана мырзалар, агалар жана эжелер. Жалпы бүгүн Позитив 2018 иш-чарасына келген жалпы меймандар. Бүгүнкү өзгөчө 2018-жылкы жалпы биздин мыктылар топтолгон кечебиз. Айзада билесиңби? Бүгүнкү кечебизде саясатчылар, журналисттер, шоу-бизнес өкүлдөрү, дегеле койчу интернетти жара эрте менен тура калып, Кыргызда болуп жаткан коомчулукта өзгөчө жаңылыктарды бүт дүйнөгө жар салган жана ошол эле жаңылыктарды жазып тим болбостон Кыргызстандын өнүгүүсүнө зор салым кошуп келген жалпы биздин меймандар келип отурат. Анда эмесе баарыңыздарга бүгүнкү кечеге кош келипсиздер деп салам айталы. Ардактуу айымдар жана мырзалар, сиздер менен бул жылды узатып жатканда өзгөчө позитив патиде амандаштырганыбызга кубанычтабыз. Позитив деп бекеринен айтылбаса керек, жашообузда ар дайым позитивде жүргөн инсандардын иши оңуна кетет экен да, ошол себептерден бүгүнкү биздин мына ушундай кереметтүү Ак Сарай Гранд Холлду жалаң гана алдыңкы позитивдүү инсандар чогулду деп бизге айтышкан. Ошол себептерден баардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилибизден куттуктап, жана ошондой эле бүгүнкү кечебизди ачык деп жарыялап коюуга уруксат этиңиздер. Албетте сиздер колдоп коштоп турган болсоңуз. Кыргыз тилектештиги быйылкы жылы Позитив Пати 2018 аттуу кече уюштуруп, ар кайсы багытта коомго салымын кошкондордун тизмесин аныктап сыйлык тапшырды. Жыл мыктысы 2018 диплом менен Кыргыз тилектештик коомдук фондунун атынан Гүлмира Эсенгулова сыйланат. Позитив Пати 2018 сыйлык тапшыруу аземи жогорку деңгээлде уюштурулуп, эстрада ырчылар, бийчилердин коштоосунда болуп өттү. Тилектештиги коомдук фондун бул өткөрүп жаткан сыйлык тапшыруу аземинин негизги багыты болуп, карапайым адамдардын катарына чыккан инсандардын эмгегин баалап, аларга күчтөн берүү болуп саналат дейт уюштуруучулар. Бул жерде Кыргыз тилектештиги деген коомдук бирикмеде 15ден ашык журналисттер чогулуп, ушул Кыргыз тилектештиги деген коомдук бирикмени түзгөнбүз. Бул жердеги максатыбыз негизги ушул Кыргыз элине колубуздан келишинче кандайдыр бир деңгээлде биздин жашообузга салымыбызды жакшы жагынан кошуп, ошонун иш-чаранын бирөө бүгүнкү күндөгү өтүп аткан иш-чара бул Позитив Пати. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, мына азыркы учурда баардык социалдык желелердин баарындагы кабарлардын баары эле мындай негатив да, көбүнчөсү баары эле зордуктап кетти, өлтүрүп кетти, ууру келди, дегендей ушундай бир адамдарды туура эмес жака үндөп аткан сыяктуу да. Ошондуктан биз ушу жаңырган жылда баардык блогерлерди чогултуп, мурун мисалы Facebook Пати деп өтсө, быйыл Позитив Пати деп Facebook'та, Instagram'да, Одноклассникте жана башка социалдык желелердеги баардык досторду, блогерлердин баарын чакырып, элибизди позитивдүүгө үндөөгө аракет кылалы дедик да. Бири-бирибизди качан-качан эле чукулап, бири-биринин төшөгүн жазып, жаман нерселерди жазып, ушундай бири-бирине асылууну токтотуп, Кыргыз эли улуу элбиз, келгиле алдыга карай умтулабыз, бири-бирибизди кыргызда жакшы макал бар, өсөр эл бири-бирин баатыр дейт.
менен жаңырган жылда алдыга жылалы деген максатта ушундай чоң иш-чара уюштурдук. Буга чейинки уюштурган иш-чараларыбыздын баары сиздерге белгилүү. Мисалы ак элечек жана апалар деп Кыргызстандын баарын кыдырып элечекти даңазалап келдик. Андан сырткары Кыргыздын беш бармагы болгон улуттук тамакты Гиннес китебине каттоого киргиздик. Ошол сыяктуу биздин чоң иш-чаралардын келечекте дагы көптөгөн пландарыбыз бар. Кудай буйрса ошонун баарын ишке ашырабыз деген аракеттебиз. Эми кайрымдуу бол деген фонддун өзү эле аты эле айтып тургандай, бул адамдарга жакшы жагына аракет жасап, кайрымдуулук кылып көрсөтүп жатат. Ошол менен бирдикте бул иштердин баарын бир чет жерден акчасын алып келип алып таратпастан, же болбосо бир кандайдыр бир бирөөнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, баягы Кудайдын ыраазычылыгы үчүн жасап аткан бирден бир фонд катары эсептедик. Ошол менен кайрымдуу бол фондунун жана жетекчиси Азаматтын ушул жасап жаткан азаматтыгын көрүп ушул фондду тандап алдык. Ошондуктан биз дагы келечекте Азаматтын жана кайрымдуу бол фонддун өзүнүн ишине албан ийгиликтерди жана ошол менен бирдикте мындан да чоң масштабдуу кайрымдуулуктарды жасап, ал эми ошол эле учурда ошол кайрымдуулукту ала турган ошо бизден бир садака үмүт эткен адамдар болушун эч качан каалабайбыз да. Ошол биздин кайрымдуу бол фонду адамдарга руханий жагынан кайрымдуулук көрсөткөн фонд болуп, ал эми материалдык жагынан адамдардын баары жетишкендикте болуп, Кыргыз мамлекети өнүп өсүп, эч бир адам мындай кайрымдуулукка кол сунбай калса, бирөөнөн жардам тилебей калса, тиремчилик деген жоюлуп бир адамдар өзүбүз алдыга жылып, Кудай деп бир баарыбыз мамлекетибиз тегиз бир өнүгүүгө келсе деген тилектебиз. Аталган салтанат кечеге Кыргыздын каймак болгон аттуу баштуулар катышып, өз сыйлыктарын алышты. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна ыйгарылган жылдын мыкты кайрымдуулук фонду сыйлыгынан тышкары бир нече тармакта сыйлыктар берилди. Алардын катарында Дарагыры көркөм музыкалык кино тасмасынын жаратуучулары Орто Азия боюнча биринчи жолу музыкалык кино тасма жараткандыгы үчүн жылдын мыктысы деп табылды. Бүгүнкү күндө кайрымдуулук иштерин жүргүзгөн биздин арабызда аябай инсандар аябай көп болду. Бул көбөйгөнү мен ойлойм заманыбыздын оңолгону деп. Кандай дейсиз? Эң туура. Жана көптөгөн китептерди окуп каласың, кантип байыш керек, кантип ийгиликке жетиш керек, кантип миллионер, балки миллиардер болуш керек дегенди окусаң эле, ар бир жазуучу жок дегенде ушул нерсени атап өтөт. Эгерде сен таап жаткан акчаңдын 10%-ын кайрымдуулукка жумшап тура турган болсоң, акчаң өзүнөн өзү берекелүү болуп көбөйө баштайт дейт. Ооба. Алган колдон берген кол өйдөрөк деп коет экен. Ошол себептерден анда эмесе кеттик кайрымдуулук фонду сыйлайт экенбиз. Кайрымдуу бол фондусу. Адемесе жылдын мыктысы 2018 диплом менен кайрымдуу бол фондусу. Кайрымдуулук фонду бул жакка чакыралы. Сыйлоо үчүн, сыйлык тапшыруу үчүн келиңиз. Азамат мырза келип отурат. Азамат мырза кош келипсиз. Сизди сыйлайбыз. Сыйлыгыңыз кут болсун. Кайрымдуу инсан болуп ар дайым жүрө бериңиз. Аяздап мындан мынакей статуэтканы алыңыз. Сыйлык сиздики. Ушул жерде отурган агалар, аталар, эжелер, баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жана ушул уюштуруу тобуна дагы терең ыраазычылык. Дайыма өлкөбүз өнүп өскөн өлкөнүн катарында болсун. Бейпилдик, бакубатчылык. Эми кайрымдуу бол, кайрымдуулук фондусу жасап жаткан жумуштарды мен көрүп келатам, кабарым бар. Ушул заманда мисалы бирөөгө бирөө оңой менен жардам бербейт. Ошондой учурда мына карасам жалаң, бирөөгү таза, колунда мындай деле миллиондогон долларлар жок, бирок өзү ыктыяр менен ушул колунда жок, чындап жардамга муктаж болуп аткан, анын ичинде ден соолугунан кыйналып аткан, ооруп жаткан адамдарга жардам берип келатат. Мына мен акыркы көрсөтүүлөрүн биз Кыргызстан телеканалынан берип атабыз. Ошол жерде көрсөтүүлөрдө айтылгандай, мисалы бир эжеге мисалы үй куруп берип атышат. Мына бир жигитти алып барып Индияда операцияга алып барып, ал операция ийгиликтүү болуп атканын билебиз. Кыскасын айтканда, ошол мындай чындап жардам берип жаткандыгын көрүп атам. Ошо кайрымдуу бол, кайрымдуулук фондусуна, анын жетекчилигине мен ошо чоң ыраазычылыгымды айтам.
мисалы миллиондогон, миллиардтаган акчасы бар адамдар бар. Бирок ошол акча менен адамгерчилик, дүйнөдөгү жамандык, жакшылык аны менен чектелбейт, бааланбайт. Бай эмес, берген бай дейт да. Ошол негизинен ошо фонддун жасап аткан иши ошо кумандуулук, ак жүрөктүк, боорукерликти даңазалап турат. Ошол нерсе чындыгын айтканда өтө чоң баалоого татыктуу. Мына бүгүн өтүп аткан ушу иш-чарада башка көптөгөн кайрымдуулук фондорунун ишинен ушул кайрымдуу бол фондусу ушул сыйлыкты алып аткандыгына мен өтө сүйүндүм. Чындыгында татыктуу, сыйлыгыңыздар кут болсун. Фонддун ишине ийгиликтерди каалайм. Колунда бар адамдар ушул фонд аркылуу өздөрү соопчулук иштерин жасаса жакшы болот деген ойдомун. Биринчиден, баягы улуулардын бир сөзү бар. Кыргыз баласы, кыргыз жигиттери, кыргыз уулдары баягы көзгө сүртүп катып кое тургандай абалда болуш керек. Болбосо бычакка саптуу, болбосо баягы барган жеринде байрак турган жеринде туу, жеткен жеринде желек болуш керек деген сөз бар. Көп эле угуп жүрөбүз. Ата журт кыйын күнгө кабылганда айлансын ар бир уулуң чагылганга деп атпайбы. Мына ушундай жагдайда, ушундай бир муктаждыкка дуушар болуп турган мезгилде мына ошондой адамдарга кол сунуп, ошондой адамдарды бир кубанычка бөлөө жаатында бир укмуштуудай фонд түзүлгөн. Бул жаамы журтка маалым кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду. Ушул фонддун башында турган Байматов Азамат мырза менен мен ушу жакын байланышта болуп, анан ушул фондго мүчө болуп кирип, анан бүгүнкү күндө мына өзүңүздөр көрүп отургандай ушул иш алып барып жүрөбүз. Биринчиден, бул фонддун өзгөчөлүгү, кубандырарлык нерсеси ошо биздин энелерибиздин, биздин мекендештерибиздин, биздин бөбөктөрүбүздүн кийинки муунун ушундай мүңкүрөп турган мезгилде бир бакубат жашоодо, бардаргерчилик, кубанычтуу жашоого эмнеге укугу жок. Мына ошолорго биз кубаныч тартып алайлы. Үй жокко үй берели, аты жокко ат берели, ашы жокко аш берели деген бир укмуштуудай урагыны жүрөк жылытат да. Татыктуу. 16 жолу берсе 16 жолу татыктуу да. Себеби мынакей ушул 2018-жылдын ичинен эле өзүңүздөр билесиздер, бул экинчи сыйлык болуп тапшырылып атат. 500дөн ашуун кайрымдуулук фонд бар. Мына ошолордун ичинен иргелип тандалып, бул баягы элдин тандоосуна коюлган. Ошол эл чындап сын пикирин айтып, чындап добушун берип, анан бүгүнкү күндө мынакей бир чоң даражадагы бир сыйлыкка татыктуу болуп турат. Мен дагы бир жолу айтар элем, кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду чындап татыктуу. Себеп дегенде канчалаган жарандарыбызды алыскы чет өлкөлөрдө операция жасатып келип атат. Канчалаган биздин энелерге, канчалаган мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, бир туугандарыбызга үйлүү кылып отурат бул фонд. Ошол эле учурда жакшы сөзү менен, жылуу сөзү менен, белек бешкектери менен дегендей ушундай бир боорукерликти көрсөтүп атат. Кайрымдуулук кандай экенин далил катары көрсөтүп атат. Ошон үчүн бул фонд толук түрдө татыктуу. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондунун буга чейин Элита Плюс журналынан жылдын мыкты кайрымдуулук фонду деген сыйлыкка дагы татыган. Бул биздин алып жаткан фонддун сыйлыгы бир гана бизге эмес, жалпы кайдыгер караван кыргыз элине таандык дейт фонддун жетекчиси Азамат Байматов. Биз бүгүнкү кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду негизден кыргыз коомчулугунда жакшы иштерди жасоо менен аракет жасап келебиз. Кыргыз кыйынчылыкта бирөөнү таштаган эмес. Эге чакыртмаларды жасап, коомчулугубузда канчалаган үй жайсыз жүргөн апаларыбызды үй жайына кылып, канчалаган карындаштарыбызды ошо кыргыз энесин көз жашын төгүп көчөдө таштаган эмес. Кароосуз карындашын кароосуз калтырган эмес. Деген сыяктуу чакыртмалар жасап, бүгүнкү күндө кайрымдуу бол коомдук фонд өз бычагына камтып келет, өтө оор муктаждагы энелерибизди. Мына ошондой жасап аткан жакшы иштерибизге өз баасын берип, элибиз, мекендештерибиз карап турат. Бирок биз өтө кубанычтабыз, бүгүн сүйүнүчтөбүз, анткени мына ушундай сыйлыктар бул көңүл көтөрүүчү сыйлыктар экен. Анан эми биздин негизги максатыбыз ушул канча адам бизге кол сунуп, биз менен биргеликте сооп табуу жолунда сапарлашып болуп аткан мекендеш. Биз Кудай буйруса, мына ушул алып аткан
Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фондуна бул жылдын мыкты кайрымдуулук фонду сыйлыгын татыктуу көрүп тапшырган кыргыз тилектештигине терең ыраазычылык билдиребиз. Бул сыйлыктар бизге күч кубат берип, коомубуздун айрылуу катмарына дагы ыкчамыраак кайрымдуулук иштерин кылууга жардам берет. Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду эл камын ойлоп, бир гана эл үчүн кызмат кылат.